Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Новосибирскте 13-кабаттан кулаган кыз эч нерсе болбогондой ордунан турду. Орусиянын Новосибирск шаарында 13-кабаттан кулап кеткен кыз ордунан туруп, ооруканага өзү барды. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Телеграм каналдын маалыматына ылайык, ал 13-кабаттан кулап кетип, газонго кулап түшкөн. Видеодон көрүнгөндөй, ал кулап түшкөндөн кийин бир аз жатып, эки жагын карап ордунан турган. Телеграм канал ал ооруканага өзү барганын жазды. Кыздын кандай жаракат алганы айтылган жок. Булак супер кежи. Биз ошончалык бактылуу элек. Аида Кысмалиева ата-энесинин өмүрүн алган кырсык боюнча үн катты. Кыргызстандын будагы туруктуу өкүлү Аида Кысмалиева соц тармактагы баракчасына Ысык көлдөгү ири жол кырсыгынан каза болгондордун жакындарына арнап билдирүү жарыялады. Билдирүүсүндө Аида Кысмалиева маркум атасы жол эрежесин бузуп, эч качан унааны катуу айдаган эместигин баса белгиледи. Алтындары менен апам, атам, Бектемирим, Байтурум, Канзатым, Нурзатым менен. Силерди жерге бердик бүгүн, бир борлорум-ай. Бул сүрөттө барыңар турасыңар. 5 баладан 4-өн кеттиң. Байтур түштө үзүлдү. Бойлоруңар узун, акылдуу, көздөрүңөр Мыктыбек акемдигиндей чоң, жылдыздуу, жадырап жайнаган козулары менен. Жаман силерди жакшы көрчү элем го. Жыттап тойбойт элек. Көлгө чыгардан бир күн мурун Панфилов паркына Байтур Сарышкамды, эгиздери Канзат менен Нурзатты аябай ойноттум эле. Жолдо баратсак шагырап, биз көп элек, биз бактылуу элек, биз ушунчалык бактылуу элек. Анан эле бактыбызды ажал жулуп кетип калды го. Нурзат менен Америкадан алып келген жашыл футболкасын чечпей уктады эле ошол түнү. Кайгыбызды тең бөлүшкөн ар бириңиздерге чоң ыраазычылык. Бүгүн мен ушул сөздүн маанисин түшүндүм. Апо, бул трагедиянын орду эч качан толбойт. Бирок биз сиздерди уят кылбай, кайраттанып жашоого аракеттенебиз. Бейиште болгула. Бир эле нерсе, атам эч качан эреже бузуп, катуу айдачу. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Эмес, күнөөлүү адам жазасын толук алып, иш адилет каралышы керек. Башка мындай өлүм болбошу керек деп жазды Аида Кысмалиева. Кырсык 17 июлда Өрнөк айылында болгон. Анда Toyota Винс унасы менен артынан келе жаткан Mercedes-Benz унасы сүзүшкөн. Toyota унасынын айдоочусу, анын жубайы жана 9 жаштагы небереси ошол жерден каза тапкан. 3 бала оор абалда ооруканага жеткирилип, ошол түнү 2 өспүрүм каза болгон. Ал эми экинчи унанын айдоочусу жана 2 жүргүнчү денелеринен жаракат алып ооруканага жеткирилген. 19 июлда ооруканада оор абалда жаткан дагы бир өспүрүм бул дүйнө менен кош айтышкан. Кийинчерээк каза болгондор Кыргызстандын будагы туруктуу өкүлү Аида Кысмалиеванын ата-энеси жана алардын 9 жаштагы небереси экени айтылган. Камакка алынган казак ырчысы Кайрат Нуртас эркиндикке чыкты. Майда бейбаштык үчүн 15 суткага камакка алынган казак ырчысы Кайрат Нуртас камактан бошотулду. Бул тууралуу казакстандык телеграм каналдар жазып чыгышты. Аны абактан чыгып келе жатканда ата-энеси, достору, жада калса күйөрмандары тосуп алышкан. Тынчсыздангандардын барына рахмат, мен жакшымын деген Кайрат Нуртас. Эске салсак, буга чейин белгилүү казак ырчысы Кайрат Нуртас дагы бир чыр-чатакка тиешеси бар болуп, кылмыш ишинде айыпталуучу катары сотко өткөнү белгилүү болгон. Тактап айтканда, ырчы учакта мушташкан. Бул үчүн сот аны күнөөлүү деп таап 15 суткага камакка алган. Тазабек Икрамов мандатын тапшыргандан кийин алгачкы билдирүүсүн жасады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Тазабек Икрамов мандатын тапшыргандан кийинки алгачкы билдирүүсүн соц тармактагы баракчасына жазды.
Билдирүүсүндө саясатчы бул аракетинин себептерин ачыктаган эмес. Урматтуу мекендештер, кадырлуу шайлоочуларым, Кудайдын буйругу экен. Жогорку кеңештин эки чакырылышында депутат катары келиме, шайлоочуларыма ак тилимден, чынчылдык менен таза кызмат кылганга болгон аракетимди жумшадым. Ар дайым эл тарапта болдум. Эң биринчи, эки жолу ишеним көргөзүп шайлап берген номер 13 Сузак шайлоо округундагы эл журтума 1000 мертебе ыраазычылык билдирип тазим кылам. Ошентсе да жеке чечимим, өз каалоо менен депутаттык ишмердүүлүгүмдү токтотуп, мандатымды тапшырдым. Буйруса эл үчүн кыла турган кызматым али алдыда. Буга чейин эл үчүн кандай күйсөм, ошол принцибим күчөйт, азайбайт. Жалпы мекендештериме, шайлоочуларыма дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирүү менен жалпыңыздарга аманчылык, бакубатчылык каалайм. Сиздерди терең урматтоо менен Тазабек Икрамов деп жазды ал. Беле кетсек, 19 июлда БШК Тазабек Икрамовдун ыйгарым укуктарын өзү жазган арыздын негизинде токтоткон. Өзбекстанда Крым төбөл аткан Бахтияр Кудраттуллаев 20 жылга соттолду. Өзбекстанда криминалдык чөйрөдө Бахти Ташкентский деген кайман ат менен таанылган Бахтияр Кудраттуллаевга өкүм чыкканын 19 июлда Азаттыкка өзбек кызматы жазды. Борбор кала Ташкенттин Юнусабад райондук сотунун өкүмү менен ал ири өлчөмдө обуз алуу жана мыйзамсыз маңзат сактоо деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, 20 жылга эркинен ажыратылды. Мурдагы Советтер Союзунун кылмыш дүйнөсүндөгү аныктама боюнча мыйзамдагы уур аткан 53 жаштагы Кудраттуллаев былтыр ноябрда кармалган. Ал ушундай эле атка ээ болгон дагы бир өзбекстандык жаран Салим Абдувалиевдин тегерегиндеги эң жакын адамдарынын бири экени айтылып келет. Быйыл март айында курал-жарак жана жардыргыч заттарды мыйзамсыз сактап жүргөн үчүн 6 жылга түрмөгө камалган Абдувалиевдин өзбек бийлигиндеги таасирлүү аткаминерлер жана Евразиялык маңзат соода түйүнү менен байланышы бар экени белгиленүүдө. Булак Азаттык. Орусияда миграция мыйзамдарындагы катуулатуу сунушталды. Орусиянын тергөө комитети мамлекеттик думага өлкөнүн миграция мыйзамдарын катуулатуу боюнча кезектеги сунушун бергенин 19 июлда Свобода радиосу жазды. Мекеме орус жарандыгынан ажыратууга негиз боло турган себептердин тизмесин кеңейтүүнү, Орусиядагы мыйзамсыз мигранттар кылмыш кылса, алардын бул өлкөдө руксатсыз жүргөнүн айыбын ooрлотуучу фактор катары кароону сунуштоодо. Тергөө комитети иштеп чыккан чаралар Орусияга кирген жана чыккан чет элдиктердин үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүгө жардам берери белгиленди. Мындай чаралар арасында биометриялык каттоо, дактилоскопия, геномдук каттоо, иштеген жана жашаган жери боюнча маалыматты санарип каттоого алуу, бир батирге көп кишинин жапырт каттоого туруусуна бөгөт коюу бар. Орусиянын жарандыгын алуу, аскердик каттоого туруу менен чогуу жүргүзүлүшү керектиги да сунушталууда. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин депутаттардын кароосунда азыркы тапта миграция тармагын жөнгө салууга багытталган 25 мыйзам долбоору бар экенин билдирди. Володинин айтымында келерки аптада парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу режими боюнча мыйзам долбоорлорун экинчи окууда карайт. Анда адамдар тууралуу маалымат атайын реестрге киргизилет. Мындан тышкары депортациялоо боюнча чечим кабыл алуу процедурасын жөнөкөйлөтүү пландалууда. Мамлекеттик дума чет элдиктерге сим-карта сатуудагы талаптарды күчөтүү боюнча мыйзам долбоорунда экинчи окууда карайт. Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын 27 июнда Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин билдирген. Ал орус жарандыгын алган, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 миңдей чет өлкөлүк аныкталып, каттоого алынганын, алардын 10 миңге жакыны согушка жөнөтүлгөнүн айткан. Тергөө комитетинин 2011 жылдан бери башкарып келе жаткан Бастрыкин мигранттарга каршы мамилеси менен белгилүү. Ал миграция мыйзамдарын катуулатуу керек деп эсептейт. Быйыл жазында Москвада Крокус Сити борборунда кеминде 145 кишинин өмүрүн алган айтылган кол салуудан кийин да ал мигранттарга каршы билдирүүлөрдү жасаган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10 июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Булак Азаттык.
АКШ Украинага Америка куралы менен Россиянын аймагына сокку урууга уруксат берүү боюнча позициясын өзгөртүшү мүмкүн. Бул тууралуу Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан билдиргенин РИА Новости жазды. Аткаминердин айтымында Вашингтон бул маселе боюнча так чечим кабыл ала элек. Бул суроого так жооп бере албайм. Россия Харьковка чабуул баштаганда логика боюнча Украинага сокку урууга мүмкүнчүлүк берүү талап кылынды, деди ал. Июнда Салливан Россияга чабуул жасоодо америкалык куралды колдонууга берилген уруксат каршылаштары Украинанын чек арасын кесип өткөн аймактарга гана тиешелүү экенин билдирген. Бирок башталышында бул Харьков облусуна чектеш аймактарга гана карата болору айтылган эле. Мамлекеттик департаменттен РИА Новостиге билдиришкендей, АКШ президенти Байден да Киев режимине Россиянын аймагындагы буталарга сокку уруу үчүн америкалык куралды колдонууга уруксат берген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Украинанын куралдуу күчтөрү Донбасска, Новороссияга батышты ракеталар менен чабуул жасап жатканын, ал эми сокку уруулчу аймактарды кеңейтүү ыктымалдыгы кадимки эле чагымчылдык экенин белгиленген.